Жаштар партиясы дагы чогултуп атат. Ошол жактан бизди жаратышат. У нас нет портативной томографии. И вот этот фиксатор или вот этот аппарат нет. Если можно, пожалуйста, ошол аппаратты сатып бергиле. Аны мен айттым, дедим, мне 30 миң 40 миңдей акча болуп калат экен, мы столько соберем, деп туруп. Анан да, действительно, я считаю, что жүрөгү кенен, боору кер, мээримдүү гана адамдар тынч жата албай, ушинтип бул селге окшоп чуркап жүрөт. Анан мен терең ыраазычылыкты айткым келет эле катары, и вот Ташкенттин тургун катары, инсан катары. Анан ошо жакшылык болсун. Бул дагы, может быть, действительно бизди сынап аткандар. Сыноо болуп атат. Кандай экен, кантип көтөрөт экен. Бирок мындай сыноодо сөзсүз түрдө мындай кетүүлөр да болот экен. Тилекке каршы мынакей ошо балабыз өтүп кетти. Жаш болчу, аябай өкүнүчтүү болуп атат мынакей. Бул дагы биздин бир жоготуубуз болуп атат, шаар үчүн чоң жоготуу болуп атат. Анан ошондуктан дагы бир жолу силерге ыраазычылык айтамын. Жакшылыктар гана силерге жабышсын ошо. Кудайым колдосун. Өзүңөрдү, бала чакаңарды, тууган туушкандарыңарды, ушу элдин арасында баарыңар аман эсен болгула. Ар дайым жүрөгүңөр ушинтип туйлап турсун, колуңар ачык болсун. Ошо ушунчалык мен кечеден бери эметтим. Bir жагынан кубанып, сыймыктандым, что возле меня такие есть женщины, такие вот айымдар бар экенин мен кубандым чындыгында. Бир сөзүмдү мындай четке какпай, бардыңар мына келип туруп, ушул жерде акча чогулттук да. Астымдагы Гүлшара 5 миң талай алып барып берген экен. Мен жок, бияка дагы кошом деп бияка келди. Мына кыздардын баардыгы тең чуркап келишип, баардыгы тең акчаны мынакей деп таштап кетип атты. Анан урматтуу мырзалар, бүркүттөр, силер азаматсыздар. Чындыгында бул күндөр дагы калат, бирок бул тарых болуп калат. Бул деген жана сыноо болот. Ташкентте ушундай укмуштар мырзалар бар экен. Элди ойлогон, келечекти ойлогон, ушундай бүт жүктү мойнуна алды деп туруп биз чындыгында ыраазычылык айтып туруп, биздин шаардын тарыхында кала турган иштерди кылып атасыңар. Анан мынакей азыр эртең менен да сүйлөштүм, чуркап атабыз деди. Анан не болсо дагы мынакей биз 40 миң чогулттук 2 күндүн ичинде. Ана силерге тапшырып коелу балдар. Ушу действительно ушу жана биздин ооруп аткан туугандарыбызга, балдар, кыздарыбызга бир жагын бир тартып кетет деген ойдобуз да. Ошо силерге да рахмат, аман болгула. Мынакей бул жерде 40 миң спискалар бар. Жакшынакай туруп болула. Allah razı olsun sizlerге. Azar Ташкентке кийинчилик келгенде аялдар кеңеши биринчи очередь сиздер жардам берип кайрыладыңар. Бала чакаңар менен тынч болгула, өмүрүңөр узун болсун, ден соолукта болгула. Азыр эле максат менен сүйлөштүм Россиядан. Бишкектеги жигиттердин баардыгын айтыптыр, аттуу баштуу балдарга. Корректировка кылып атабыз. Уже 850 миң сомдук аракет кылып атышабыз. Рентген аппарат. Урбагыла. Ден соолукта бололу, артабыз. Эл тынч болсун. Силерге ыраазычылык. Четте турбай, баягы өз салымыңыздарды кошуп, жакшы сөз айтып койсоңор эле биз үчүн кандай дары болчу. Негизи эми баягы бул түшүп турганда элдин башына баардыгыбыз бир болуп бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып турсак жеңебиз деп ойлойм да. Азыр действительно могу жерге өтө больницага жардам керек болуп турат. Бул адамдар да көбүрөөк болот. Азыр мына обсервация маселесин ачтык дагы немегечи. Жанагы медресебизге. Шамалсада бир мектеп ачтык. Кызыл Жардада 20 орунлук клуб ачтык. Колдон келишинче аракет кылып атабыз. Сиздердин да мына чоң жардам кылып атасыздар. Рахмат сиздерге чоң. Азыр көп деле бир неме айта албай атабыз, эми мындай жатканда өзүңүздөр аман болуңуздар. Өзүңөрдү карап этет болуп сактаңыздар. Колдон келгенде ушул топко мындан ары жакшы сөзүңөрдү айтып атаңарды эле түшүп турсундар. Бизге жеткиликтүү. Мына дагы өзүңөрдөн кылган жардамыңар шаар үчүн, эл үчүн болот да. Мындан да жакшы нерсеге токтосок болот эле, эми шарт ушундай болуп калды да. Кыйынчылык объединяет людей. Кыйынчылыкта биз ынтымагыбызды көрсөтүп алсак, Кудай бизге качат келечекте жакшы күндөр алда. Bir jamanın arkasında жақшылық тұрады бұдай ұсачы. Жақшылыққа жеткенде бір жақшы күндермен істейді оңғылай, да? Рахмат ажығырасың. Менің қалайын, қазірде буквально қыздарға айтып отырдым, кешілі мағайындар звонить етті. Шында Жанча Ахматовна шул мәселені көтеріп өсті. Жаңа терапияда жаңағы пневмония постановление бар екен, терапияға түшіп керек екен.
Ана ошол жерде пневмония подтвержденный немеге чыкты, инфекционныйга уже подтвержденный. То ли ковид или двусторонний пневмония менен. Анан ошол жерде иштеп атканда биз защитный форма менен иштешип аттыр медиктер. Анан главврачка келип ушундай биз уже контракт болуп калды, защитный форма менен иштеп атабыз. Бирок кечинде кеткенде биз үйгө барып балачкага барып атабыз, мы же контактные. Да, десе эмсе контактный болуп калган сурар, эч нерсе болбойт деп бошотуп койду. А в принципе они не должны же выходить. Вот это, ушуну, пожалуйста, мага кайрылды, мен хорошо Азыр мен билип сразу эле келейин. байланышып Ошол үчүн, пожалуйста.